Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу Москва жергесинен деги эле дүйнөнүн булуң бурчунан көрүп жаткан менин кыргыздарым, амансыздарбы? Мына Вайлберс боюнча Бексултан агабызды жамаат менен чагылдырып баштаганыбызга 8 айдын жүзү болуптур. Көптөгөн мекендештер окуп, иштеп тагын келишет. Учурда обучениени баштаптыр. Ошолор боюнча сүйлөшөлүк. Амансызбы? Аманчылык. Иштериңиз болуп атабы? Жакшы, рахмат. Болуп атат. Шүгүр. Бизди көптөгөн бир туугандар көрүп атат. Обучениени баасы канча, жаңыдан көргөндөр болсо, канча менен башташ керек, нелерди билиш керек бул Вайлберске кириш үчүн? Ошолор боюнча сүйлөшөлүк. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Менин атым Бексултан. Вайлберс тармагында иштегениме 2 жыл болуп калды. Обучение тармагында бир 8 ай болуп калды. Уже 8 айда примерно 60 окуучулар окушуп, иштеп кетишти. Где-то ачыгын айтканда 70-80% бүгүнкү күнгө чейин иштеп жүрүшөт. Бул тармакта Канча жанагы акча менен баштап кетсе болот. Обучениеңиздин баасы канча сыр болбосо? Сыр эмес, обучениянын баасы мындай көтөрбөдүм. Мурункудай эле бир 50 000 рубльдан обучение стоит. 50 000 ичинен толук сопровождениясы менен 0дон баштап результатка чейин толук. Ошонун ичинен офис, фотостудия, фотобокс, кыскасы баары үйрөтүлөт. Тренингке келсеңер, тренингте толук маалымат алып кетесиңер. Ошол жерде 1,5 саатчай түшүндүрүп, программа боюнча, обучение боюнча толук маалымат аласыңар. Тренингти биз комментарияга коюп койгонбуз. Ошол жактан убактысын билип келип, кенен маалымат алып кетсеңиздер болот. Бул жакта эми жашыра турган эч нерсе жок. Келсеңиздер агабыз өзү иштегенин көргөзүп берет. Полный ачык эле болот да. Да, тренингке келсеңер, мен өзүмдүн результатымды как есть ачык эле көрсөтөм да. Мында ойлоп, чоң цифраларды, миллиондорду көрсөтпөйм да. Как есть баарын ачык көрсөтөм. Учениктердин результаттарын көрсөтөм. То есть кимдер иштеп атат каласаңар, учениктер келип турат бул жерде, бул территориянын ичинде эле. Мисалы, кандай иштешат, өздөрүнөн эле сураса болот да. То есть мындай эч кандай. Бизде ошол ар дайым келгенде бизде тартынат да, бизде ошол YouTubeга сүйлөп бергиси келбейт. Келсеңиздер кенен сүйлөшүп кетесиздер. Негизи эле канча акча менен баштаса болот? Ошол 50 000ден сырткары канча чөнтөгүндө акча болсо, ошол сизге келип окуса болот. Сумма боюнча эң канча көп болсо ошончо жакшы болот. Примерно канчадан башталса? 50 000, 100 000 менен баштаса болот. Минимальный сумма менен. А так ошол суммага жараша товарларды алып сатабыз. Если чоң сумма болсо, конечно, жакшы товарларды тандашып иштеп кетсе болот. Сопровождение дегенде кандай? Мисалы, мен жаңы келдим, ноутбукту иштешти билбеймин, самом деле анан сиз ноутбукту деле иштешти үйрөтөсүз, анан садоводко барасыз, анан мага бир багыттан таба бересиз. Мисалы, саат жакшы болсо, саат багыты же игрушка багыты, кийим багыты деген багыттарга өзүңүз бөлүп бересиз аны. Адамдын жөндөмүнө карап типайым ошондойбу? Ооба, биз обучениени өткөргөндө толук кандай айтсам, толук сопровождение деген бул, мисалы, ноутбукту өмүрүндө ачпаган келишет эжеке байкелер. Аны деле көрсөтөбүз, багындай кыйынчылыктын эчтекеси жок да. Рынокко барып сопровождать этебиз. Товарларды тандаганда аналитический программа бар. Ошол боюнча карап, азыр сатса болобу, болбойбу, мындай ошол жердерди анализ кылып туруп анан товар алабыз да. Мындай рынокко барып эле любой товарды алып туруп эле сатпайбыз. Толук программа боюнча. Ошол сизден 1 ай окуйт, а? Да, 1 ай обучение болот. Общий, да, 1 ай обучение болот. Общий 14 урок. 3-4 саат болот. Жумасына 3 урок через день. Меники 3 этапка бөлүнөт обучение. Каждый урок. Биринчи бул теория, түшүндүрүп, объяснять этип баарын жазып чыгасыңар. Экинчиси бул практика. Практикага эң көбүнчө биз практикага көңүл бурабыз, потому что көбүнчө кыйналышат без практика. Практика кылгандан кийин анан домашний задание. И так каждый урок толук контроль кылып, үйрөтүп иштеп кетсе болот. Сизге ошол 100 000 акча менен келип ошол окуп баштадым. 1 айдан кийин канчага чейин акча таба алам ошол 100 000ди вложить этип?
Сиз эми билесиз да эми бул тармакты. Ну да. Примерно канчадан канчага жетат сол. Бул каждый адам өзүнөн зависит этет. Бул жерде аракет кылып иштеш керек. Мисалы жумасына 50 миң табыш үчүн аны 2 айда, 1 айда тапсаң болот каждый жума 50 миңден. Бизге каждый жума 50 миң, каждый жума түшөт да акча. Аны некоторлор 3 айда 50 миңден табышат, некоторлор 1 айда эле уже жумасына 50 миңден табышат да. То есть бул адамдын өзүнөн зависит этет, иштегенине жараша. Вот. Кыскасы. Миллиондорду кайрыган биздин мекендештерибиз деле көп, негизи көп жерде жүрөбүз, сүйлөшүп калабыз дегендей. Да. Ийгиликке жеткен бир туугандарыбыз жаштар көп экен, талкынга мүмкүнчүлүк болбоду, бирок сүйлөшүп калдык да. Да. Аябай жакшы мүмкүнчүлүк дейт азыр. Мисалы азыр Озон чыкты, Яндекс дегендей, азыр интернет алган болуп атат. Өзүңүздөн баштасак эми, өзүңүздөн айтып берсеңиз, айына канча таап атасыз? Бул боюнча тренингке келсеңер, ошол жерде толук айтам. То есть а так от 500, то есть вот так скажем. Потому что жумасына дейм, айына миллиондон ашык болду, там миллион, 1,5 миллионго чейин чыкканмын, то есть. А так азырынча 500 миңден жогору болуп атат. Аябай жакшы. Мекендештер, мен номерин эле коюп коеюн, чалып байланышыңыздар, тренингке келиңиздер, мына ылдыйда жанагылар бар. Анан окуу убактылары кандай болот? Жумуштан кийинби билесиз, бизде ден ночь иштеп калат, мисалы, ден иштеп, ночь иштеп демекчи, кайсыл жанагы кылып группалардан бөлүп аласызбы окутууда, кандай? Жо, менде бир эле группа болот, там 8 адамга чейин, мен мындай количествого карабайм, сапатына карап, поэтому 8 эле адам алам. Аны группа түзүлгөндөн кийин биргеликте чечебиз да, то есть күндүз болсо күндүзү, вечер болсо вечером, көбүнчөсү эмнени тандаса ошол убакта тандап, аны биргеликте уже чечебиз. Аябай жакшы. Мекендештер, мен номерлерин коюп койдум, айткандай эле адрестери, жана башка суроолор болсо чалып байланышыңыздар. Көрүшкөнчө, биздин максат мекендештерди колдоп, биздин каналга чыгарып, элге таанымдай жана кылуу, жарлама кылдыруу демекчи. Ал окуу, башка нерсе, ал адамдын өзүнүн жеке иши. Андыктан карап көрөсүздөр туугандар. Ишиңиздерге ийгилик. Тынч болуңуздар. Саламатта болуңуздар. Анан дагы мекендештер, кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орунду Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.